Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кутмандуу кушак көңүлдүү күнүңүздөр менен кайрадан эле назарыңыздарда өзүңүздөр байкап тургандай эле Келечек Турак Жай кооперативи. Ал эми бүгүнкү күндө дагы эле ушул биздин Келечек Турак Жай кооперативинен үй алган биздин мүчөбүздүн үйүнө келдик. Бир нече убакыттан кийин ал мүчөбүз менен кенен эле баарлашып, канча суммага алынгандыгы туурасында кенен эле маек кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу карапайым элим, өзүңүздөр байкап тургандай эле биз мына күн сайын ушул Келечек Турак Жай кооперативинин үй алган мүчөлөрүнүн үйүнө келип, алар менен баарлашып, мындай таанышып дагы келатабыз. Бүгүнкү күндөгү биздин дагы кийинки бир бактылуу үй бүлө деп айтсам болот. Ушул Келечек Турак Жай кооперативинин үй алган биздин жаштарыбыз. Атыңыз ким? Адилет. Адилет мырза, сиздики? Эльвира. Эльвира, өтө кубанычтабыз, таанышканга да кубанычтамын. Анан ушул биринчиден сиздердин ушул үйүңүздөр кут болсун. Майлуу сүттүү болсун. Баягы адам баласы бир жакшы нерсеге жеткенде бир кубанычта болот эмеспи? Төбөбүз көккө жетти дегендей. Анан Адилет мырза айтсаңыз, деги эле ушул Келечек Турак Жай кооперативин сиз каяктан угуп келдиңиз? Кандайча ушул биздин компанияга келип, кооперативге келип, ушундай очередке туруп катталып калдыңыз? Ошол туурасында баштап кетсеңиз. Ким сизге себепкер болду? Мен ушул Келечек кооперативин укканым, бул келинчегимдин чогуу иштеген коллегасы ушу Келечектен үй алган. Жакшы. Анан ошол жактан угуп, анан ушу барып эми алганбыз. Консультация алганбыз Бактияр байкеден. Бактияр деген бизде ушу Келечектен, бир күн барып консультация алдык. Анан кийин бир жума жүрдүк, биз да ойлонуп эмне кылабыз деп. Кандай болот экен, мындай чоң сумманы берип койгон ойлойсуң да, туурабы? Алдап кеткендер да көп болот деп элдер коркот да. Анан ушу бир жумадан кийин бардык. Бир жумадан кийин барып, 25%-ын төлөдүк. Первоначальный взнос. Взнос төлөдүк. Төлөп, эми $20,000 жазылганбыз. Канча миңге? $20,000. $1,700,000. $1,700,000 суммасы. Суммасы $1,700,000 жазылганбыз. Ошо жазылып очередке турдук. Очередке бат эле келди да? Очеред бат эле келди. Жакшы. Ушул мисалы очередке келип андан силерде баягы кубанычтуу кабарды айтканда кандай болду? Үй издегиле тандагыла дегенде айтсаңыздар. Мен деле очеред ушунча бат келет деп деле ойлонгон эмесмин. Анан ушу жумушта болчумун, чалышты. Очередиңиз келип калды. Үй иштей бериңиз деди. Үй иштедик, бир 2 жумадай иштедик го. 2 жумадай иштедик. Кээ эмен жер участогы жагат, үй жакса, экинчи жер жакпай калды. Ошондой болот да. Анан ушул үйдү алдык, мындай бир ушул үйгө келип, ушул үйдү жактырып эле. Бул үйдүн ээси дагы кыргыз бекен же орустарбы? Кыргыз, келгенден кийин өзүңөр да кичине ремонт кылдык. Кичине ремонт кылдык, үйгө кирип атканда. Кичине ремонт кылып эле анан кире бердик. Сизге кандай мындай туюлду ошондой бир жаңы үйлүү болгондо, жаңы үйгө көчүп келгенде кандай сезимдер болду сизде? Сезим аябай эле күчтүү болду. Эми толкундоо менен эме кыла албайм, жеткире албайм эми. Көпкө ишенбей жүрдүк. Эми бара эми ишенгенибизге аз эле болду. Эми өзүбүздүн үйүбүз деп мурун квартирада акча төлөп, квартирада жашачубуз азыр. Ошол жерде айтыңызчы, кызык жери. Квартирада акча төлөп, квартирада жашап жүрдүк. Канча жыл жашадыңар квартирада? 5 жыл жашадык квартирада. Квартирага төлөп жүргөн экенсиңер да? Квартирага төлөп жүрдүк. Жумуштагы эжеден угуп калып, ал эже үй алып, анан жолдошума келип айттык, анан жолдошум экөөбүз кеңешип анан барганбыз Келечекке барып. Договор түзүп, ошо менен бат эле очередибиз келди. Кудай буйрса, үйлүү жайлуу болуп калып отурабыз. Анан үй алганда дагы мисалы кээ бир тууган угута деле ишенип ишенбегендер болушу мүмкүн. Кантип эле алдыңарбы депчи, туурабы? Көп киши ишенген жок, акчаңарды алдап жибесиңер, андай алдап кетет, кандай корпоративдер көп, ишенбегиле деди. Бирок өзүм жүрөгүм эме кылып туруп алды, ишенип. Анан жолдошум дагы алдап кетпейби деп эле экөөбүз ушинтип атабыз. Жок, уже мен жумуштагыларым ала баштады, мен Воронцовкада иштейм өзүм. Анан аякта эжелер ала баштады, мына мынтип алып атат, бас жүрүү деп эме анан экөөбүз барып, уже бизге звонить этти. Үй карай бергиле деп аябай толкундоо болду бизге. Андан кийин үй алып, документ эме кылганда, аны вообще толкундоону ишенбей, өзүбүзгө оформить этти жолдошума. Ошол документ жагынан дагы өзүн оформить эткен жагы да өтө ыңгайлуу турбайбы? Жакшы экен. Өзүнө оформить этип кайра эле өзүнө оригинал документ өзүңөрдө болот экен. Жакшы экен. Нотариуста тиги госрегистрде оригинал документ тигилерде болот. 10 жылга бөлүп бергенден кийин аны тутулгандан кийин кайра документтер колго тиет. Бирок өзүңөрдүн атыңарга оформление болду. Ушул да абдан жакшы экен. Ооба.
Ошондо сиздер азыр 10 жылга договор кылып алдыңарбы? 9 жыл 2 айга. 9 жыл 2 ай. Ошондо айына канчаны төлөп калатасыңар? 13 миңден. Мына башка квартирага деле муну берип коймоксуңар да, туурабы? Ушундай эле берип берет атабыз. Ооба. Азыр эми өзүңүн үйүңө бергенде деле бул башкача болуш керек бул, Керек болсо кошуп берем деп. Туурабы? Канча балаңар бар? Бир кызыбыз бар. Жакшы, жакшы. Өзүңүздөр кайсы жерден болосуздар? Нарыноо областынын Кочкор Кочкор. Сиз? Мен өзүм Көлдөн болом, Балыкчыдан. Касиеттүү кереметтүү Сүкөлдөн турасыз, Жакшы. Анан мына баягы көбүнчө баягы үй тапкыла деп сиздерге баягы айткандан кийин команда берет да баары бир кооперативден, кайсы кооператив болбосун. Ошондо үй издегенге убактыңар мындай аз эле болдубу же көпкө чейин издедиңер? Мындай шага эле табылдыбы үй же кичине кыйынчылыктар болдубу? Жок, бат эле табылды. Көпкө узаган жокпуз. Өзүбүз деле ушул тегеректе эле жашачубуз. Квартирада ушул эле тегеректе 5 жыл жашадык. Анан баягы мейлдерин эме кылып сураштырып отуруп эле бат эле таап алдык. Көпкө узаган жокпуз, үй издеген жокпуз. Аябай деле үй издеп кыйналган жокпуз. Анда Кудайым сиздерди бир жолуңарды ачкан экен да, ушундай үйлүү болуп. Ошондо айта кетсеңиздер, мынабу үй кайсы райондо жайгашкан, аянтчасы канча, кайсы районго карайт дегендей? Первомайский районго карайт. Бишкек шаарына. Бишкек шаарына эле карайт. 1-май районуна карайт. 1-май. Участок болсо 8ге жетпейт. Чоң экен да, 8ге жетпейт. 7-7,5 ушундай. Ошондо сиздер 1 миллион 800 сомго турган экенсиздер. 700 миңге. 700 миңге. Ошонун биринчи первоначальный 25%ын бердиңиздер, анан 75%ын кооператив төлөп берди 9 жылга. Ошол акчаңыздар жеттиби же өзүңөр да кошуп калдыңызбы? Жок, ошол эле акча жетти. Кудайга шүгүр, жакшы болгон турбайбы? Мынакей агайын туугандар, өзүңөр байкап тургандай эле биздин бүгүнкү келечек турар жай кооперативинин бир бактылуу мүчөсү, бактылуу үй бүлө деп айтсам болот. Өзүңөр байкап тургандай эле жүздөрүнөн нур чачырап, жада калса биз келгенде дасторконун жайып күтүп алды. Биз да терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул үйдө дайыма жакшылыктар болсун, Ушул үйдө тойлор болсун. Балдарыңардын, кыздарыңардын дайыма жакшылыктарын көрүңүлө. Анан бир эле жерде отура бербей, Кудай буйрса дагы аракет кылыңыздар. Биз дагы колдон келген жардамыбызды бере бермекчибиз. Эми сиздерден келечек турар жай кооперативинде болгон жакшылыкка калоотулук болсо болот. Не десем, ушу келечек корпоративине чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ишиңиздерге ийгилик. Далай ушу кыргыз элинде далай жаштар бар. Мисалы, үйгө ушу үйлөрү жетпей жүргөн көп жаштар бар. Ошол жаштарга айтмакчымын, ушу келечек корпоративине келип катталыңыздар. Ишеничтүү корпоратив. Ошо. Толкундоо. Эчтекеңиз эми баягы кулангандан толкундоо болот да. Келечек корпоративине чоң рахмат. Ошентип канча адамдарды үйлүү жайлуу кылып атат. Өзүбүздүн эле аяштарыбыз, тааныштарыбыз бар келечектен үй алып атат. Аябай ишенгиле, алдабайт. Мына биз да үйгө келип отурабыз. Кудайга шүгүр. Чоң рахмат келечек корпоративине. Рахмат, агайын туугандар, ушул келечек турар жай кооперативине келип, өзүңүздөр мынакей биздин мүчөлөрдүн өз ооздорун угуп атасыздар, кандай гана эмоция менен ушундай бактылуу сезимдерди айтып берип атышат. Келиңиздер, катталыңыздар, үй алыңыздар. Биз болсо дайыма сиздерге жардам бергенге даярбыз.